Салам достор, кандайсыздар? Бардык биздин сүйүктүү катталуучуларыбызды жана албетте сүйүктүү угармандарыбызды 10 мүнөттүк подкастка кош келиңиздер дейм. Угуп жатканыңыз чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган подкаст жана сиздер менен чогуу достор, биз 10 мүнөт ичинде эркектерге аялдар тууралуу өзгөчө жашыруун сыр деген китепти улантабыз. Мунун автору Шончи жана Джефф Фелден. Мен болсо мурунку подкастта ачылышы жөнүндө бир аз сөз баштап кеткем. Эмне болгон китеп, кантип келип чыккан, эми болсо бүгүн келиңиздер андан ары уланталап. Эркектерге аялдар жөнүндө деп аталса, тууралуу деп аталса, ушунун эле тескерисинче аялдарга эркектер тууралуу деген дагы бөлүк китеби бар. Буюрса мен бул менен дагы сиздерге бөлүшкөнгө аракет кылам. Бүгүн болсо саатыбыздын башында эле угармандарыбызды эгерде YouTube каналга каттала элек болсоңуз катталып коюуга чакырам жана биз менен чогуу болуңуздар. Саздак жер деп аталган таасирдин көйгөйүн чечүүнүн эң маанилүү жолу бул эркектердин бир олуттуу фактыны эске алуулары эсептелет. Алардын өз аялдары тууралуу түшүнүктөрү же өтө эле жөнөкөйлөтүлгөн же таптакыр туура эмес. Жөнөкөйлөтүлгөн деген түшүнүк мисалы мен өз курбулары же аялдары тууралуу үстүртөн пикир түзүүнү эсептейм. Андан да жаманы көпчүлүк эркектер бул феномен тууралуу өздөрүн чектелген түшүнүктөрдүн дагы иш жүзүндө турмушта колдоно алышпайт. Мисалы дээрлик бардык эркектер аялдар өздөрүн коопсуз сезүүгө муктаж экендигин уккан. Бирок бул иш жүзүндө эмнени билдирет? Чоң үйбү? Пенсиялык фонддогу толукталып туруучу эсеппи? Аялдар финансылык ишенимдүүлүктө канчалык жогору баалашпасын, алар үчүн өздөрүнүн ички дүйнөсүндөгү коопсуздук салыштыргыс чоң мааниге экендиги мен үчүн чоң жана күтүлбөгөн ачылыш болду. Мындан алар үчүн биздин жакындыгыбыз жана биз дайыма кандай гана кырдаалдуу болбосун жанында болорубузга ишенүү алар үчүн бардыгынан маанилүү экендиги айкын болот. Акылга сыйбаган көрүнүш болсо дагы бизге эркектерге аялдарыбыздын жан дүйнөсүнүн коопсуздугун камсыздоо биздин тынчыбызды күнү түнү алган финансылык камсыздоого караганда бир кыйла оңой. Өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу китеби биздин тандап алган жарларыбыздын күн сайын башынан эмнени кечирип, кантип жашап жаткандыгынын тереңирээк түшүнгөнгө дагы жардам берет. Бул фактыларды анализдеп баштаганда алар канчалык деңгээлде эки өңүргө тең тиешелүү экендигине дагы таң каласыңар. Китептин башкы идеясын түзгөн ой жүгүртүүлөрдүн борборунда 6 чоң ачылыш сүрөттөлгөн. Алардын мазмуну төмөндө ачылып берилет. Алардын кээ бири сизди бир топ таң калтырат. Ал эми кээ бири адегенде эч жаңычылыгы жоктой сезилет дагы, бирок бара-бара сиз ойлогондон алда канча татаал болуп чыгат. Мисалы саздак жер деп аталган таасирде сиз таптакыр күтпөгөн жерден сюрприз чыгышы мүмкүн. Өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу китеби биз тандап алган адамды жакындан жакшылап, жакыныраак тааныганга жардам берет. Биздин үстүртөн болгон билимдерибиз мисалы аял өзүнүн сүйүктүү экендигин сезиши керек деп ойлойт мырзалардын баары. Бул иш жүзүндө эмнени билдирет? Сиздин мамиле кемчиликсиз болсо дагы жарыңыз сиздин сүйүүңүзгө толук ишенбеши ыктымал. Бул ишенбөөчүлүк олуттуу жаңжалдарга алып келиши мүмкүн. Аларды чечүүнүн бирден бир жолу аны чындап сүйүүңүзгө ишендирүү. Биздин үстүртөн болгон билим аялдар эмоционалдуу келишет. Бул иш жүзүндө эмнени билдирет? Мурда болуп өткөн жана азыркы болуп жаткан нерселер аялдардын жүрөгүн өйүп турат. Анын үстүнө бир эле учурда жана тажатма түрдө. Ошондуктан алардан бошонуу оңойго турбайт. Биздин үстүртөн болгон билимибиз аялдар өздөрүн коопсуз сезгиси келет. Эң оболу финансылык жактан. Иш жүзүндө эмнени билдирет? Жарыңыз эмоциялык коопсуздукка жана сиздин жакындыгыңызды сезүүгө ушунчалык муктаж болгондуктан финансылык кыйынчылыктарга чыдоого даяр. Караңызчы. Биздин үстүртөн болгон билимибиз аялга анын көйгөйлөрүн эркек чечип беришин зарылчылыгы жок. Ага эркектин аны укканы керек. Иш жүзүндө эмнени билдирет? Аял өзүнүн эмоциялык көйгөйү тууралуу айтып жатканда, ал үчүн көйгөйгө караганда өзүнүн сезимдери жана мени укса деген каалоосу кыйла маанилүү. Биздин үстүртөн болгон билимибиз аялга эркекке талап кылынгандай секстин кереги жок. Ал жөн эле сени каалабайт. Иш жүзүндөчү
денелик жактан аял эркекке караганда секске азыраак муктаж, бирок аял үчүн төгөйүнүн канчалык жагымдуу экендиги тууралуу суроого мунун тиешеси жок. Биздин үстүртөн болгон билимибиз аял жагымдуу болууга умтулат. Чындыгында бул эмнени билдирет? Сиздин эстүү жана өзүнө ишенген жарыңыздын жүрөгүндө кичинекей кыз жашап турат. Ал өзүн сиз сулуу деп эсептешиңизди жана сиздин көздөрүңүз аны гана карап турарын билүүгө дилгир. Биз кантип мындай ачылыштарга келдик? Изилдөөнүн ыкмаларын айтып берели. Авторлор кантип келишкен? Дээрлик 1 жыл бою Шонти экөөбүз аймактын картасын, аялдардын ички дүйнөсүн, эркектердин көпчүлүгүнө түшүнүксүз бойдон калып келе жаткан территориянын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө менен алек болдук. Жүздөгөн аялдар менен көзмө-көз өткөргөн интервьюлардан тышкары биз аялдардын жеке турмушунан алынган чоң көлөмдөгү маалыматты чогулттук. Буга Шонти өзүнүн өзгөчө жашыруун аялдарга эркектер тууралуу деген китебинин материалдарды алып киргизди. Мен үй кызматындагы энелер менен, өз бизнеси бар ишкер аялдар менен, катчылар менен маектештим. Мен аялдар менен самолеттун бортунда, контролдук группаларда, конференциялардан кийин Шонтинин столунун жанында чогулган топтордо сүйлөштүм. Ошондой эле Шонтинин 3W4Womanly деген сайтындагы жүздөгөн каттарды жана дискуссияларды дит коюп окуп чыктым. Бул жерлердин бардыгында мен өзүмдү көбүнчө эркек жынысындагы кандайдыр бир чоочун объект катары сезип жаттым. Каптап келе жаткан аскерлердин катарына аралашып калган репортерго да окшош элем. Башында каска, колумда иштеп жаткан ноутбук. Изилдөөлөр аяктагандан кийин биз алынган маалыматты толугу менен кылдат иштеп чыктык. Бул иште Шонтинин 1 китебиндегидей эле бизге Америка Кошмо Штаттарынын эл каттоо бюросунун статистикалык изилдөөчүлөр бөлүмү Адис статистиги Чак Коуэн, ошондой эле дагы башка группалар дагы жардам беришти. Биргелешкен аракеттер менен алар бизге өлкөбүздөгү 400 аялды сурамжылоонун маалыматтарына терең жана көрүнүктүү анализ жүргүзгөнгө жардам беришти. Бардык интервьюлардан, чыныгы болуп өткөн окуялардын анализдеринен жана башка маалымат булактарын иштеп чыккандан кийин жумуштун жүрүшүндө 3000ден ашуун аял биздин консультанттарыбыз болгондугу ачыкка чыкты. Биздин ачылыштарыбыз силерди абдан таң калтыра тургандыгына шегим жок. Бул жаңы маалыматты кабыл алуунун көндүм эместигине жана кыйындыгына карабай, көпчүлүк эркектер чогултулган маалыматтардын мамилени оңдоого тийиштүү таасирине, ошондой эле аларды иш жүзүндө колдонуунун жөнөкөйлүгүнө таң калышты. Бул жердин бардыгына мен өзүмдү көбүнчө эркек жынысындагы кандайдыр бир чоочун объект катары сезип жаттым дейт мырза. Караңызчы, болбосо жанындагы эле аялынын тааныштары каптап келе жаткан аскердин катарына аралашып калган репортерго да окшош элем. Башында каска, колумда иштеп жаткан ноутбук дейт автор. Кызыкпы достор? Албетте кызык. Мен дагы ушул китептин аялдарга эркектер тууралуу деген бир аз кириш сөздөрүн окуп койдум. Буюрса кийинки учурларды дагы сиздер менен бөлүшүүгө даярмын. Абдан кызык. Бул китепте кызык экенине талаш жок. Ошондуктан мырзалар, эгерде сиз өмүрлүк жарыңызды, сүйгөн кызыңызды түшүнө албай жүрсөңүз, анда бул китеп сизге түшүнүүгө жардам берет. Аялдарды таптакыр түшүнгөнгө болбойт, эмне деген жансыңар деген сөздү ошондон кийин балким азыраак айтып каласыз дагы, үйдөгү гармонияны күчөткөнгө күч аласыз. Коштошобуз достор. 10 мүнөттүк подкаст соңуна чыкты. Угармандарыбыздын бардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Жана аны менен катар ылдый жакка WhatsApp кылып, WhatsAppка өзүңүздүн оюңузду, сурооңузду жазсаңыз болот. +1 760 60 70 сандарына. Жана ылдый жакка дагы сурооңузду, сунушуңузду, пикириңизди бардыгын жазыңыз. Күтүп алууга даярбыз. Мырзалар, аталар, байкелер, иничектер, бар болуңуздар. Эртеңки подкастта барыңыздарды күтүп алам жана эртең сиздер менен чогуу картанын ачкычы жөнүндө сөз кылабыз. Ошондуктан биздин подкасттан бизден алыстабаңыздар. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.